Кыргыз элинен жардам. 2500 палестиналыктын курсагы тойду. Al-Umma фонду Газа тилкесине Рафах өткөрмө бекети аркылуу жардам жиберди. Сиздердин жардамыңыздар жана жоомарттыгыңыздар менен оор согуштун ортосунда суук аба ырайында сыртта жашап жаткан 2500 палестиналык жарандын курсагын тойгозуп, жылуулук тартуулай алдык. Ар бир күн жашоо үчүн күрөш болуп жаткан бул оор учурда сиздердин жардамыңыздар азык-түлүк гана болбостон, ошол эле учурда бир өмүр куткаралды. Тамак-аш көпчүлүгүбүз үчүн күнүмдүк гана керектелүүчү зат болгону менен Газа эли үчүн жашоодо калуучу чоң курал болуп калды. Жасаган кайрымдуулугуңуздар бирөөнүн муктаждыгын гана камсыздабастан аларга күч берип, жүрөктөрүнө сүйүүнүн жана үмүттүн үрөөнүн септи. Бул эң оор учурда дагы инсан мээриминин бардык нерсени жеңип кете аларын далилдеди. Бул кайрымдуулукка салымын кошкон ар бир адамга терең ыраазычылык билдиребиз. Салымыңыздар жана колдооңуздар муктаж ээлеринин жашоосуна жылуулук тартуулоодо. Бул аракетибизди мындан ары да биргеликте уланталы. Бул сапарда бирге бололу. Al-Umma фонду каражат чогултууну улантат жана ар бир мээримдүү жаранды бул аракетке чакырат. Биз бирге өмүрлөрдү сактап, жылуулук тартуулай алабыз. اليوم السبت الموافق 23 من ديسمبر لعام 2023 والذي يصادف اليوم 78 من عدوان على قطاع غزة في معركة طوفان الأقصى. نتقدم جزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الأمة على تقديم مشروع إطعام وجبات ساخنة لصالح النازحين في مراكز اللواء محافظة رفح تل السلطان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذا العمل الطيب وأن يديم عطاءكم المتواصل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.